Assalamu alaikum достор. Сіздер мен Салмот Рейд. Сіздерге бүгін телефондон ең оңой барлықтары оңой түшүнүктүү бир стратегияны көрсөтүп берейин дедим. Аябай эффективный стратегия бул. Могу 3 точканын базасында эң биринчи киргенде 3 точканы басканда мына M1 деген астында ортодогу мына могу ушул турат индикаторлор бөлүмүндө. Ушуга киргенде ылдыйраак түшкөндө RSI деген индикатор бар. RSI деген ушул индикатор бул аябай эң эффективный, эң керектүү индикаторлордун бири Pocket Option'да. Ошого мына чыгып калды, тандагандай көрүнөт достор. Ушул ручкадай болуп турган эң үстүнөн басасыңар. Ушуну бастаганда мындай чыгат. 14 период 14 деп турат. Буга тийбесиңер, калтырып коесуңар. Вид деген жери бар. Вид деген жеринде основной линия деп турат. Основной линиянын үстүнө киресиңер. Основной линия цветин ушул бойдон калтырып 2px дегенге өзгөртүп коесуңар бу жерден. Андан кийин бул жака киребиз, 70 деген жака кирип туруп, бул жерден өчүрүп туруп 75ке өзгөртөбүз. 75ке өзгөртүп туруп, светин кызылга өзгөртөбүз. Неге дегенде, мындай көрүнүктүү болуш үчүн кызылга өзгөртүп коебуз. Бу жерде да мына 1px'те турат, 3px'ке өзгөртүп коебуз буну дагы. Андан чыгабыз, 50 дегенди өчүрүп коебуз, бунун кереги деле жок. Андан кийин 30 деген келебиз. 30ту биз 25ке өзгөртөбүз. Анан мында светине киребиз. Мына светин көрдүңөр, шашып кеттим окшойт. Мына жанында свети турат. Светине киребиз. Мында светин тоже кызыл кылабыз. Кызыл кылып койдук. Андан кийин булда 1px'те турат. 3px'ке өзгөртүп коебуз. 3px'ке өзгөртүп туруп, сохранить басып коебуз. Уже даяр, настройкасы даяр RSI'дын. Андан кийин шашпай биз индикатор издегенге, статус издегенге өтөбүз. Статус издегенден эч шашпайбыз. Азыр мен сиздерге бул стратегия кандай иштейт оңой кылып, түшүнүктүү кылып көрсөтүп берем мен сиздерге. Издейбиз статус. Статус издегенден эч мындай шашпаш керек. Антпесеңер депозитиңерди батыры минуска кетирип алышыңар мүмкүн. Бекай киребиз. Издейбиз. Мына мондай көрүнөр достор. Мына мондай жерден эң ылдыйкы индикатор ылдыйкы уровеньге келди, ылдыйкы мындай линияга келди уже. Тейин деп калды, көрүнөрбү? Ушундай жерден биз өйдөгө ачабыз. Ушундай жактанчы оңой эле линияга тейин деп калган өйдөгө ачабыз, ылдыйкы линиядан өйдөгө, өйдөнкү линиядан ылдыйкы ачабыз. Түшүнүп атасыңар да достор, Азыр биз уже өйдөгө 1 минутага өйдөгө деп ачтык. Бул уже өйдөгө кетиш керек. Анткени эң ылдыйкы уровеньге келгенде, эң ылдыйкы линияга келгенде өйдөгө кетет. Эң өйдөнкү линияга келгенде ылдыйкы кетет да. Бул ошентип биз иштей берсек болот. Оңой эле көрүнөт достор. Ушундай эле, эч кыйынчылыгы жок. Ушул настройкаларды түшүнүп алсаңар эле өйдөдөн ылдыйдан ылдыйкы линияга тийгенде өйдөгө, өйдөнкү линияга тийгенде ылдыйга ачып койсоңор болду. Азыр эгер бул минус болуп калса, кийинкиси плюс болот да. Андан эч сарсан болбошу керек. Уже мен шотумду $200 көтөрүп алам. Бул эң жакшысы бул жака шотуңарда дагы жакшы акча болуш керек да, коркпогондой болупчу. Мындай кайрамы азыркы сделкаңыздарды прикрытие кылганга, отбивать этип кеткенге шотуңуздарда жакшы акча болуш керек. Азыраак акча менен көтөрүлүшү кыйын болот достор. $100 өйдө чалып иштесеңер өзүңөргө жакшы. Азыр мен бу жерде минус болуп калдым. Кийинкисинде плюс болсом болот. Анткени менин кийинки прикрытияга чейин кетиргенге шотум меники позволяет да, көп меникичи. Сиздерки деле ошондой болсо мүмкүн болот да, эгер шотуңузда нормаль акча болуш керек да, үчүнчү. Ошондой достор. Булардын баарын обучениядан көрүп аласыздар. Түшүнбөгөн вопросуңуздар болсо мага кеңири жазып кое берсеңер, мен сиздерге ар дайым байланышта болуп жооп берип турам. Азыр мен кийинки булар минус болуп калса, мен кийинки эмеге даярданабыз. Прикрытияга, экинчи прикрытиям бул, экинчи догонум. Эгер бул плюс болбой кала турган болсо, мен кийинки догонум менен плюс кылып кетсем болот достор. Уже 1 секунд жетишпей калды.
бир эле секунд жетишпей калды. Уже мына акыркы сделка уже акыркы эң ылдыйга тийген көрдүңөр достор. Тийип туруп анан реакция берген да достор. Ушундай эле эч кыйынчылыгы жок. Түшүнүп алдыңар достор, эң ылдыйдан өйдөгө, өйдөдөн ылдыйга. Бул стратегияны мен сиздерге мындай гарантия менен айтпайм, что биринчи эле сделкаңыздарда плюска чыгат деп. Биринчи дагы болуп кетиши мүмкүн, экинчи, үчүнчү дагонуңуздарда болбойт, төртүнчү дагонуңуздарда адвивайдер плюс болушу мүмкүн. Ошон үчүн мен сиздерге мындай 100% гарантия менен айтпайм, бул биринчи эле сделкаңыздарда плюска чыгат деп. Экинчиңизде болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан депозитиңиздерде жакшы акча болуш керек, жакшы счет болуш керек да. Ошондо сиздер коркпой торговля кылып иштей аласыздар. Сиздердин көз алдыңарча уже минус адвивайдердим $400 менен еще бир раз плюска да чыктым. Ушундай эле достор. Түшүнбөгөн вопросуңуздар болсо мага эч уялбай, тартынбай эле сурай бериңиздер. Мен баардык суроолоруңуздарга жооп берип турганга 24/7 даярмын. Полный биринчи доходуңуздарга чейин сопровождать үйрөтүп турам. Мен дайыма связдамын. Ошол чатка, VIP чатка же болбосо мен личкама жазсаңыздар, мен полный көргөз берем достор.